Так, урматтуу бир туугандар, мен мына Кара-Балтадан дагы бир чакыруу менен келдим. Мына Баямандын үйүнө. Бул Кара-Балта шаарындагы Олег Кошовой көчөсү, Олег Кошовой 71 экен. Так, бул жердин карындашым Асылгүл экен аты. Эми ол киши оорукчан экен, тартпай эле коелу туугандарым. Түшүнөсүздөр. Кичинекейинен талма оорусу менен ооруйт экен. Анан вообще окубай калыптыр да. Тамга тааныбайт экен, окуй да албайт, жаза да албайт экен, экөөбүз төлкөшөт деп байке жардам бер дегенден мына келдим. Азыр колуман келишинче бир 10 000 сом которуп бердим. Мына көрүп атасыздар. Бүт баары урап калыптыр да. Эми мамлекет колунан келген пенсиясын берип атыптыр. Бул үй эскилиги жеткен үй экен. Мына терезелердин баары талкаланып калыптыр, эмелери түшүптүр. Тетиги шиферлери эски. Тоже тамчы өтөт дегенден келдим да, ушул азыр 21-кылымда кандай тамчы өткөн үйлөр бар экен десем, ушундай. Эми мен ойлойм, Кара-Балта үйдү актайын деп. Идишактар чыгарам. Идиштерин алып чыгып коюптур. Анан өзү ооруп калат. Үйдү актайын деп, ошо идишактарды чыгарып сыртка эметейин десем, акташ чыкпай койду, алым келбей койду. Мен өзүм ушундай экинчи группада инвалидмин. Мага ушундай бир жардам берип коелочу. Суранам мен. Ата-энем да өтүп кеткен, атам да апам да өтүп кеткен. Эки таянарым, эки эжем бар болчу. Сырдашым эки эжем да өтүп кетти. Кыйналып кеттим. Кызым, мына карачы кандай бүт плачевный эми жашашка мүмкүн эмес да. Эми кимге кайрыларыбызды деле билбейбиз. Эми Кара-Балтадагы элдер да Кудайга шүгүр, жакшы жашашат, промышленный город а. Мен ойлойм, бизди канча-мынча ишкерлер угуп атса, Кудай кааласа эртең мына Курманайт болуп атат туугандарым. Курманайт деген бул жакырларга, бейбечелерге жардам берет деген сөз. Ошо күнү этеле бербей, башка да жардамдарды берсе болот. Кара-Балтанын жаштары бардыр а. Кудай кааласа келип ушул үйдү бир кичине кача эми муну кайрадан куруп бере албаса керек. Бирок жакшылыкка ремонт кылып берсе болгудай. Кача тамчы өтпөй турган кылып, мына печкасы совсем жарабай калыптыр. Бир жакшыраак печка, эми ушу эки эле комната экен болгону. Ушунда прихожий бар экен. Анан мына комната экен. Мындай илгерки үйлөр экен, такыр. Мүмкүн эмес болуп калыптыр да эми жашаганга. Урап кетиш деле мүмкүн экен туугандарым. Колуңуздардан келсе ушул келип жардам берип койсоңуздар. Бул жагында ушундай идиш аягы турат экен, эми кийим кечеси ушу кичинекей комната. Почти эки эле комната экен, прихожий менен. Мынакей бүт. Мына электричестволору өрт чыгып кете турганчалык коопсуздукта экен. Ушуга эми көп деле акча кетпейт. Кана ушул жердеги туугандарым. Кызым, сен эми багың айтып койсоң? 0508 24 10 87. Кайтылап кой. 0508 24 10 87. Ушундай кылайлы туугандарым. Эми Кара-Балтанын чыган уул кыздары көп, Кудай кааласа. Эми эл бар, журт бар, жакшы кишилер бар. Ушу жардам берели бир туугандар. Көптөйлүк. Эми жерде көрүп атса керек, алар да бир кичинекей решение кабыл алар. Ошол. Бар жок эле. Мүмкүн болбой калыптыр дейм, кандай кылыш керек? Тамырдан бузуп сап. Асылбек эми ушул эки майып бала, өзүңөр майып экенсиңер. Үй ушундай акыбал. Эми кандай кылып тирилик кылып атасыңар? Мамлекеттен бир айда баарыңар биригип 20 000 алабыз. Мамлекеттен 20 000 сом чогулат. Ал ушу балдардын дары бекесинен, өзүмдүн дары бекесимен чыкпайт. Мен өзүм ушу талмам бар. Жыгылып калам. Ушу жумушка да чыга албайм. Балдар менен үйдөмүн, ушу 2 балам менен, 3 балам менен үйдөмүн. Кыйналганман, ушу кайрылып аткан мен, кыргыз элимен бир жардам сурайм ушул үйгө.
Ошо колуңардан келгенче жардам бергилечи мага. Мен уже биринчи жолу ушу кыргыз эл менен ушу үй түзүп урайын деп атам, ушу үйгө жардам бергилечи. Ушу мен оргучаммын. Экинчи группада инде бала кезекте эле талмам бар болчу. Ушу бала кезекте эле пенсияга чыккам. Бул үй деген өкмөттөн алган үй болчу. Убагында ата-энем да кыйналып жашаган. Ушу ата-энем таштап кетиптир ушул үйдө, аманат кылып. Ушул үйдү ондоп берсеңер жакшы болот. Туугандарыңар мен менен равной бир туугандарым жок. Аталаш, энелеш болду ушулар эле. Мен менен жакындары жок. Кышта кантип чыгасыңар бул үйдөн? Кыштан эптеп чыгабыз. Быйыл кышта катуу оорудук. Ушул үйдөн бузтак үй жылыбайт. Жылыткыч менен эле чыктым. Быйыл печкам тартпаган үчүн. Анан айланып кетип, ушу элден кайрылып атам. Кайда барарымды билбей калдым мен. Меркеледе эле барып атам, мэрияга бармак. Канча бир айда 2 жолу 3 жолу барам. Ыйлап да, сыктап да барам. Алар деле жөнөтүп коет жолума салып. Билимим жок болсо ушул экен да. Окуй албасам, жаза албасам, кайда барарымды билбей калдым мен.